Ош шаардык кеңешинин депутаттары Ош шаардык бюджетин бекитти. Бюджет өткөн жылдагы караганда 30 миллион сомго ашыгыраак сумманы түздү. 38-сессиянын жүрүшүндө муниципалдык кызматтарды кыскартууда сунушталды. Казынада тартыштык орун алган учурда каражатты үнөмдүү пайдалануу керектигин эл өкүлдөрү эскертти. Жыйындын жүрүшүнөн кезектеги материалда. Ош шаардык кеңешинин 38-сессиясы. Бул жолку күн тартибинде 10 маселе коюлган. Алардын негизгилеринин бири шаардык бюджетти бекитүү. Эл өкүлдөрү каражатты сарптоодон мурун казынанын капчыгын кантип көтөрүү керек экендигине кызыгышты. Рахмат. Анан жанагы буга чейин берип келдим эле, жанагы биз добровольный патент деген бар го. Ошону көп жерден мен өзүм дагы сураштырсам, биздин башка коллегалар дагы сураганда, дагы көпчүлүгүнүн ошол добровольный патенти дагы жок. Иштеп аткан магазин жанагындай дүкөндөр бар да. Ошол жерде кураторлор өздөрү эле күрөөлүк этип, жанагындай болгон факты дагы чыккан да. Ошол үчүн ошолордун үстүнөн жакшылап иштесеңиз, кыйла жанагы бюджетке акча түшөбү деген ойдомун да. Рахмат. Айрым депутаттар өкмөттөгү кыскартуулардан улам шаардын ичиндеги кээ бир кызматтарды да кошуу керек деген пикирди карманып келишет. Ар кайсы муниципалдык кызматтардын көптүгү ансыз да бөксө казынага кошумча чыгым келтирип жатат деген пикирде. Мындай караганда Алай футбол командасы деле керек. Бирок мен чын жүрөгүмөн каршымын. Себеби ошол 20 миллион сомду башка жакка жумшасак болот. Детсад салганга, башка. Ошол эле учурда волейбол командасына ошолганбыз. Маданият башкармалыгы өзүнчө, жаштар комитети өзүнчө, ошондо эле чаржайт болуп кеткен да. Бунун баарын чогултуп эле ошол стадионду, спорт комитетин, жаштар комитетин баардыгы бир багытта да маданиятты кошуп, бир башчы кылып эле алып барса болот. УКС менен УГУДуну кошуп койсо болот. Биздин мисалы үчүн өтө көп акчабыз жок. 300 миллиондун тегерегинде гана акча болот. Эми болсо бир 500 миллион, 1 миллиардка чейин чыгышы мүмкүн. Ошол эле учурда бир эле ишкана ошол акчанын баарын асбойт эткенге кудурети жетет да. Бул кыскартуу менен биринчиден иштин эффективдүүлүгү бир жолго салынат болчу. Анан ошол эле учурда акча каражаты үнөмдөлөт болчу да. Ошентип шаардык казына быйылкы жылга 1 миллиард 357 миллион сомго ашыгы менен бекитилди. Казынанын басымдуу бөлүгү социалдык багыттарга жумшалат. Маселен, бюджеттин 30%га чукулу билим берүү тармагына коротулат. Бюджетибиз кандай болсо, ошого жараша бөлүм болот. Биздин бюджет көбүнчө социалдык багытка негизделген бюджет. Ошол общий бюджетибиздин 38% эле демeye кетип калат. Социалдык багыткачы. Анын ичинен 29%, ошо 38-ин 29% билим берүүгө. Бул бала бакчаларына, баягы түшкү тамак оокаттарына, анан мектеп балдарына 1-класстан 4-класска чейин. Ушул аябай чоң сумманы алып коет. Бирок шаардык казынага кириш алып келген негизги булак салык кызматы. Анан тышкары шаардын муниципалдык кызматта кала ичиндеги ижарага берилген тилкелерден каражат чогултат. Казынаны көтөрүү үчүн адам ресурстарына да чектөө керектигин кала башчысы айтып өттү. Аны дагы ачык айткан коебуз. Мына буттоосулар болуп атат. Кече УМСтин бир замын иштен алдым, айда жок. Оор болду иштен алып. Ак үйдөн, көк үйдөн, айылдан бар чыкпаган адам калып атат. Ушунчалык тамырлашып кеткен экен ушу замда. Андан көрөк мына ачык айткан вице-мэрлерди алмаштырып койсо болбойт да. Акча бар жерде бардыгы кеткиси келбейт. Болуп өткөн Ош шаардык кеңешинин 38-сессиясында каралган маселелердин баары эл өкүлдөрү тарабынан колдоо тапты. Күн тартибинде 6-чы болуп киргизилген мурдагы билим берүү министри маркум Каныбек Исаковдун ысымы өзү жетектеген Ош мамлекеттик окуу жайына айгаруу боюнча сунушта жактырылды. Таткашабдан Адилет Нышанбаев, Нур Ньюс.